караколго келип каракол ашламфуну жеп кетпеген киши анын караколго келген барабар болуп калат да. Анан караколдун бренди болуп атканы Баткенге барып өрүп жеп кетпегенде эле, Ошко барып аш жеп кетпегенде эле, Наранга барып жеп кетпегенде эле, ошого барар каракол келип, тоосуна чыгып ашынап жебеген киши, значит ал караколго барбаган. Бизде бир порциясы 20 сом. Бөлөк жакта дагы бөлөк сатып атышпайбы? Каракольский ашына. Бирок өзгөчөлүгү ошо бизде жасап аткан айылдардан, камыр крахмалдан, бирок эң эле биринчиси бул каракол суусунан болот да. Даамы суусунан болот. Анан ошо абасынан, анан ошону көңүлү, кабагы ачык болуп жасап аткандан ушундай даамдуу болот. Азыр буюрса биз ашляфадан даам таткан турабыз. Ошол Каракол шаардык кеңешинин төрагасы Эрлан мырзадан дагы ашляфу сиз үчүн кандай тамак? Өзүңүз жакшы көрөсүзбү ашляфуну? Бул ашляфу караколдун бренди болот. Бул баягы аш фу деген биздин караколду дунган улуттундагы тамагы. Аш дегенде ошо мусулмандык кошуп келген тамак деген депчи. 1-июль караколдун 150 жылдыгы болуп, 1,5 тонна Гиннеске деп ушундай Борморттук Чыңгыз Айтбаков аянтында элдерге, конокторго, шаардын тургундарына кандай түгөттүңүздөр ал? Ал 1 саат деле жок. 1 саат деле жок болуп кетти. Анан буну ошо тойдон алып келип, бүгүнкү семинардын майрамдар конокторуна оситип коелу деп ошондон ала келгенбиз. Кече эле Каракол шаарынын майрамы болду эле. Ал жерде сиздер 1 тонна ашляфу жасадыңыздар. 1 тонна ашляфу жасап, анан элге ошо мэрия деген сатып алып, анан элге бекер таратты да. Ашляфу деген бул аш камырдан, анан лямфу деп ачуу табагы крахмал бар. Мына кандай жасалат бул, негизи айтып берсеңиз? Лагмандын эле камырындай камыр, андан үстүнө деген крахмалды мынтип уютуп койгон крахмалды кесип салышат да, анан кийин момундай приправалар бар да. Соусу. Бул караколдун ашляфусу дайыма өзгөчөлөнүп келет да. Сыры эмнеде? Аны эч айтасыздарбы? Ошо караколдун барган эле элдер Бишкекке жасаса башкача болуп калат экен да. Мунун сыры суусунда, абасында, анан ар бир кишинин колунда болуш керек да. Караколдун кыздары ар бири ашляфу жасай алышабы? Жок. Мен жасай алам. Даса, сиздерде мисалы эң жакшы ашляфу жасалгандар эмнеси менен айырмалуу? Бири ашты, ошто деген бири сен башка жасайсың, тиги башка жасайт, ошондой эле бул тамак белечи. Мен башка жасайм, ошол эле тамакты тигинин колунан башкача чыгат, менин колумдан башкача чыгат. Сиз жасай аласыз. Кандай учурда тамакты буну кайсы мезгилде жешет? Эми как зарубежный фастфуд катары көчүдө эле деген бизде студенттер мындай арзан тамак да 30 сом, 25 сом, 20 сомдон сатышат. Анан кийин тоюмду нан менен пирожки менен кошо жасайт. Кечээки майрамда жана майрамда эмне кандай өткөрдүңүздөр? Ошо 1,5 тонна ашляфуну түгөт алдыңыздарбы? Жарым саат, 1 саат ичинде түгөттү го. Канча эле? 20 кыздар ошону сап келишти. Анан 20 кыз чоң канча стөлгө деген даярдап алып, ортосуна деген камырды тыштап, көтөрүп эле камырды тыштап, анан четине деген мындай крахмалдарын коюп, анан ошону сатышты эле. Канчалык мисалы Көлдө, Бишкекте дагы ашляфу жешет, бирок караколдукуна окшошпойт деген сөздөр бар да. Бул эмне үчүн? Суусу, караколдун суусунан эле мына азыр тиги жерде турган челектеги соусу ошо. Мынандай. Кана сапырып бербейсизби? Уксус деп коет да, уксус деген башкача жасалат да, дуңгандарчы. Бунун составында эмне бар? Бунун составында деген атай деген ачтылык, будайдан ачты, анан яблочный сыяктуу ачып Улаптайын уксус эмес жана мындай уксузду кадимки эле дүкөндөрдөн сатып алса болобу? Жок, базарда сатып алсам болот. өздөрү жасайт. Азыр сатылып да калды. Сатылып калды базарда. Бирок бул сиздерде Караколдо гана сатылат, базарда? Может, Бишкекте сатылат, Караколдо сатылат. Аябай мындай жыты, ушундай сонун болуп турат. Азыр буюрса даамдап көрөбүз. Мына ушул урматтуу биздин Салам медианын көрүүчүлөрү, кечээки эле Каракол шаарынын майрамынан карата 1,5 тонна жасалган ашляфудан бизге дагы насип буйруп, мына ушул Каракол шаарынын депутаттарынын колунан азыр буюрса ушундай
ашлямфуну дамтатабыз. Анан өзгөчө сиз дагы эгерде караколго барып калсаңыз, айтышат, бул караколдун ашлямфусу баары бир эч кандай башка жердеги ашлямфуга окшошпойт дейт. Чыныгы ашлямфуну дамтатыш үчүн албетте Каракол шаарына келсеңиздер болот.